Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу Бишкек кабар каналынын көрүүчүлөрү, алыскы жактан көрүп жаткан мына сүйүүчүлөр. Эфирде кайрадан биз Бишкек кабар бүгүн 2020-жылдын 16 февралы авторунок Бишкек базардан кийинки жолдун жээгиндеги аралаш арзан унааларды көрсөтүүнүн биринчи бөлүгүн баштайбыз. Жолдун жээгиндеги аралаш арзан унаалар көңүл экранга алыңыздар. Биринчиле мына жерде Ford Maverick жылы 2005-23 кара түстө турат. Баасы $6000. Номери 078 87 75 46. Правил Merz A160 көрсөтөбүз. Жылы 2001 1.6 автомат. 190 000 сом. Силердики канча экен болушу? 150. Номери 509 22 18 99. Жабык мı азыр? Açıldı. Abi tarafından dolan. Az несин жасаш керек муну? Бампер. Бамперни. Алдыңкы бамперди жасаш керек дейт. Дагы бир жолдун жээгинде кара түстө Honda Stream турат. Жылы 2001 2 объем автомат. Срочный дейт. $3700. Номери 555 20 30 28. Азыр кардагылар ары бери айдап аткан үчүр экен. Matiz 2 жылы 2007-08 механика 110 000 сом. 073 93 94 04. Кара түстө Honda Fit жылы 2005 13 4900 дейт. Обмен степке алмашам дейт. Номери 072 80 81 43. Qayсы канал bu sana? Канал. Qayсы канал? YouTube'dan Бишкек кабар. YouTube. Мына көргөм. Бизде Болушу канча болот? Болушу. өлө турган баасы брат. Десе нәл боло турган болсо 4 7 4-8ге беребиз да. 4-8. Достор, дагы бир жолдун жээгинде Honda Accord срочно сатылат деп кара түстө. Жылы 2001 2 объем сир дейт. Срочно. Соңга эсептегенде 230 000 сом, долларга $3300. Номери 501 520 530. Жигиттер, болушу канча экен бул? Я. Болушу. Окончательно. Болушу. 230. Honda Odyssey жылы 2003 автомат. Срочно $3500. Номери 778 23 68 68. Mazda Demio көк түстө. Жылы 2005 13 $3900. Номери 773 12 64 40. Достор, дагы бир Honda Fit Россиядан келиптир. Жылы 2002-13 российский номерде турат. Номери 077 00 02 58. Баасы $3000 дейт. Азыр эсинен сурап көрөбүз. Машина сатылды же сатылды? Сатылды. Канча болот экен болушу? Болушу 3000.
азыр мен сурады. Россиядан келген машиналарга кандай кылып айдап жүрсө болот депчи. Бирөө айтат 3 жылга дейт, бирөө Жоқ, андай жоқ. Ограничение жоқ та. Ограничение. Гостевой менен жүрө берет, всё. Жоқ, гостевой емес, ештеңесі жоқ айдаймын. Жо, негизи немен айтам да. Таможня союздан да Кыргызстан чыгарып бербесе, так айдап жүрө берет. айдап жүрө берсе болот. Болуш 3. Болуш. Болуш 3 миң. Toyota Vitz жылы 2000, объем 1, автомат. Пробег 111 дейт, баасы $3500. Номери 0708 09 05 79. Matiz 1, это срочно сатылат. Жылы 9808, 158 пробег, 80 000 сом. Номери 0709 14 22 16. Bu qancha ekan bekan bo'lishi? 70 ta. Honda Stream жылы 2000, 2 объем, 195 пробег, $3500. Номери 0702 99 99 63. Toyota Camry 25, жылы 2000, 22 $4300. Срочно дейт. Номери 0748 05 01. Сіздерге бәке, болыш қанша алады? $4000 болыш. Срочно сатыш керек дейт. Пробег қанша қалды пробег? 223. 223 мың пробег. Daha bir жолдун жээгинде Honda Fit жылы 2002 1.3 арзан бағада қойып тұр. Басы $3700. Номері 0706 84 89 88. Valla ben kemden aldım. Mazda Demio Praviro жылы 2002 1.5 $3500. Номері 0706 28 64 64. Hyundai Getz қызыл түсті жылы 2004, объем 1.1, механика $3700. Номері 0708 59 53 77. Subaru Legacy BL5 жылы 2003, 2 объем, без турбина $4300. Номері 0500 02 12 55. BMW E39 жылы 98-28 автомат $4400. Номері 0706 88 83 86. Audi A6 жылы 2000, объем 2.4, автомат $3300. Номері Lexus RX 330'ты көрсетеміз. Жылы 2003, 3.3 газ бензин, 150 пробег. Басы қанша екен бұның басы? 10,5. 10,5. Болыш қанша алады енді? Ошо 10,5 болот. 10,5 болады. Газ бензин. Қандай вложение бар азыр? Эчтеке кылбайт. Вложение жоқ азыр, газ бензин. Номері 0509 92 29 90.
Toyota Vinnom жылы 2000, 2.5 автомат, 250 пробег, $4400, 0500 70 71 70. Daha bir 39 kuzov BMW 520 көрсөтөбүз. Жылы 98, 2 объем, B1 үстөйт. Коробка механика, 249 пробег. Пробег оригинал дейт. 185 миң сом. Варианттар бар екен, алмашан дейт. Мынанын үстүнө акча кошуп, чоңураак мыналар алмашан деп жазып тур. Үстүндө люк бар. Номери 078 61 62 03. Достар, биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видеолор жаккан болсо лайк басып коюңуздар. Биз кийинки чыгарышты көрсөтүүнү улантабыз. Азыр ушул эле чыгарыштан соң дагы кара жолдун аркы бетинде дагы өтө көп мыналар көп турат. Ошолорду дагы тартабыз. Аны дагы күтүп туруңуздар достор. Срочно арзан сатам дегендер дагы болуп калат. Ошондуктан видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар. Кийинки чыгарышка чейин көрүшкөнчө.